Жума ичиндеги маанилүү окуяларга сереп салып эфирде апталык программасы. Студияда Касиет Кубанычбек кызы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. 8 ай иштеген өкмөт таркап, жаңы өкмөт курамы түзүлүүдө. Мигранттардан 2 айда 307 миллион доллар келген. Кочкордо мектептер мугалимсиз калуу коркунучуна кептелди. Кечээ парламент көпчүлүк добуш менен Сапар Исаков баштаган өкмөткө ишенбестик көрсөтүп, президент Сооронбай Жээнбеков аларды кызматтан кетирүү жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ишенбестик көрсөтүүнү бир күн мурда Атамекен, Өнүгүү, Прогресс жана Республика Ата журт фракциялары сунуштаган. Премьер-министрликке КСДП фракциясы учурда президенттик аппаратты жетектеп турган Мухаммедкалый Абылгазиевдин талапкерлигин сунуштап, аны парламенттеги көпчүлүк коалиция кечээ кечинде колдоп берди. Сунушталган өкмөттүн курамы премьер-министрликке Мухаммедкалый Абылгазиев, ал эми биринчи вице-премьер-министрликке Кубатбек Боронов, вице-премьер-министрликке Замирбек Аскаров, Жеңиш Разаков, Алтынай Өмүрбековалар жана өкмөттүн аппарат башчысы катары Мурат Мукамбетов сунушталды. Улуттук банктын маалыматы боюнча февраль айында сыртта жүргөн кыргызстандыктар 161,7 миллион доллар которушкан. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 15,8 миллион долларга көп. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү Орусиядан келген. Алар февралда 158 миллион доллар которсо, алыскы чет мамлекеттеги кыргызстандыктар 2,8 миллион доллар жиберишкен. Алардын ичинен 1,5 миллион доллары АКШдан келген. Ал эми Кыргызстандан чет мамлекеттерге которулган акчанын көлөмү 35 миллион долларды түзөт. 90%дан көбү Орусияга кеткен. Өткөн жылы чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктардан 2482 миллиард АКШ доллары которулган. Кочкордун Семизбел айылдык орто мектеби мугалимсиз калуу коркунучуна кептелди деп айтып чыгышты. 18 апрель күнү аталган мектептин өкүлдөрү Бишкекте пресс-конференция өткөрүп жатып, алардын айтымында былтыртан бери айлык маселеси чечилбей жатканына байланыштуу улам бир мугалим арызын жазып башка жактарга кетүүдө. Директордун орун басары Атыркүл Осмонованын билдиргенине караганда, 2016 жылы райондук билим берүү башкармалыгы бул айылдын мугалимдердин айлыкка кошулуучу акчасына тыюу салып койгон. Жалпы жамаат арыз жазып иштегенден баш тартып жатат. Анткени айлык маянасы өтө төмөн болуп кетти. Барбаган жерибиз калган жок, бирок эч кандай жылыш болбоду деп билдирген аталган мектептин директорунун орун басары. Осмонова мугалимдер 1 майга чейин күтөрүн. Эгерде талабы аткарылбаса, башка мектептерге барып иштөөгө мажбур болушарын билдирди. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан айылда жашаган жана иштеген жарандарга айлыгына мамлекеттен кошумча акы төлөнөт. Бул акчаны Семизбел айылдык мектебинин мугалимдери да алып келген. Бирок 1790 метр бийиктикте жайгашкан бул айылдын мугалимдердин айлыгы мындай кошумча акыларга мыйзамсыз төлөнүп жатат. Себеби тиешелүү критерийге 10 метр жетпейт деген негизде 2016 жылдын ноябрында кыскарган. Маселен, 14 000 сом алып жүргөндөрдүн айлыгы 7900 сомго төмөндөгөн. 10 метр жетпесе да башка коңшу айылдардыкындай эле катаал шартта иштеп жатканын айткан 30дан ашуун мугалим бир нече ирет иш таштаган. Билим жана Илим министрлиги бийик тоолуу жана алыскы айылдардын тизмеси өкмөттүн 1997 жылдагы токтомунун негизинде бекитилгенин, анда Семизбел айылы жок экенин айтууда. Ошону менен катар мугалимдердин талабы эске алынып, тизмеге кошумча киргизүү сунушу тиешелүү мекемелерге жөнөтүлгөнү кабарланды. Газпром Кыргызстан компаниясы бир жыл ичинде Казакстанга 6 миллиард кубометр жаратылыш газын экспорттойт. Бул ири киреше алып келет деп билдирди компаниянын башкы директорунун орун басары Борат Сулайманов. Аталган маалымат Газпром Кыргызстан компаниясынын 2017 жылда аткарган өндүрүштүк жумуштардын жыйынтыгын билдирүү максатында өткөрүлгөн брифингде айтылды. Ошондой эле 2015-2016 жылдардагы инвестициялык программа толук деңгээлде аткарылып, анын негизинде Бишкек шаарынын Чүй жана Ош облусунун 16 конушу жаратылыш газы менен камсыз болгон. Аны менен катар бир катар өндүрүштүк объектилер жана администрациялык имараттардын курулушу аяктаган. Алардын арасында Ташкент, Бишкек, Алмата магистралдык газ өткөргүчү, Сокулук газ бөлүштүрүүчү станциясы жана Чүй өлчөөчү түйүнү бар. Ташкент, Бишкек, Алмата магистралдык газ өткөргүчү Өзбекстандын Бухара районунан башталган жана Казакстандын Кыргызстандын аймагынан өткөн негизги газ өткөргүч. Ал бүткүл Борбордук Азия үчүн маанилүү курулуш болуп саналат. Ошондой эле компания өлкөнүн калктуу аймактарын жана жаңы конуштарын газдаштырууда активдүү иш алып барып келет. Бул иш-чаралардын жыйынтыгында 160 миңден ашуун абонент экологиялык таза отунду колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алышты. Ишкананын иш планындагы жана учурда аткарылып жаткан объектилердин бири социалдык объект
объектилерди куруп, тургундардын жашоо шартын жакшыртууга салым кошуу болуп саналат. Алсак Газпром балдарга программасынын негизинде облустарда спорт комплекстери курулууда. У нас в компании принята программа «Газпром детям» называется. Биздин компаниянын Газпром балдарга талышындагы программасы бар. Бул программанын негизинде 16 дене тарбияга ылайыкташкан спорт комплекстерин куруу иштери менен алектенүүдөбүз. Бул программа өлкөнүн бардык региондорунда жүрүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин анын 7-өсү ишке ашты. Алар Талас, Бишкек, Чолпон Ата, Ош жана Кара Суудагы спорт комплекстери. Бул жылы дагы экөөнү ишке киргизүү алдында турабыз. Ал Нарын жана Жалал Абад облустарында болот. Алыс жакын дебей, бардык аймактар бирдей спорттук мүмкүнчүлүктөргө ээ болуусу үчүн биздин компания бардык аракеттерин кыла бермекчи. Для того, чтобы дети, юноши. Россиянын региондорунда гана аткарылган, ишке ашып келген программада бири гана Кыргыз Республикасында ошол программа, башка чет өлкөлөрдө ал программа бүгүнкү күндө жок, бири гана Кыргыз Республикасында. Ошонун алкагында бүгүнкү күнгө чейин 2014 жылдан бүгүнкү 18 жылга чейин 7 спорт комплекси салынган. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылына карата региондордон келген тамак аштардын көргөзмөсү болуп өттү. Бул иш-чарага чет өлкөлүк тамак аш жана өнөр жай ишмерлери да активдүү катышты. Аталган самалыкты кесиптешим Бакыт Бекбосунов жеринен тааныштырат. 2018 жыл Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде аймактарды өнүктүрүү жылы деп аталды. Жарлыкка ылайык Борбор кылабыз Бишкек шаарында Food Expo аталышындагы тамак аш өнөр жай көргөзмөсү старт алды. 7 мамлекеттен келген ар тармактуу ишкерлер өздөрүнүн тамак ашка керектүү бардык продукцияларын жана жабдыктарын атайын түзүлгөн аянтча аркылуу элге жеткизе алышат. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Евразиец иштери боюнча бөлүм башчысы Жумабек Асылбеков мындай жарманкелерди биз аймактарда өткөрүп келгенбиз. Бүгүн болсо эл аралык деңгээлде болуп жаткандыктан ишкерлер бири-бири менен тил табышканга жакшы аянтча түзүп жатат дейт. Бул жерге ошол башка өлкөлөрдөн жаңы оборудованиялар, ошо кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү боюнча жана пищевой индустрияларды алдыга жылдыруу боюнча көп ишканалардын жаңы оборудованиялар коюлган. Ошонун негизинде биздин ишкерлер ошол жерден оборудованияларын көрүп, ошо башка элдер менен доогорлор түзүп, выставкага алып барып, ошо региондорду өнүктүргөнгө жол ачканга мүмкүнчүлүк түзөт деп ойлойм. Чындыгында бул жерден тамак аштын бардык түрлөрүн көрүүгө болот. Албетте, сапаты жагынан ар кандай мүнөздөмөгө ээ. Ал эми кадимки колбасаны чыгарып, 6 жылдан бери ишмердүүлүгүн улантып келе жаткан компания азыркы учурда чучук жана эт өндүрүүнү да колго алган. Бүгүнкү күндө да өз продукцияларын элге кененирээк тааныштыруунун үстүндө. 2012 жылдан бери иштейт. Колбасная продукция көбүнчө. Ички продукциясы сөзсүз түрдө алмашат. Анткени уй этинен жасалат, жылкын этинен жасалат, аралашып да жасалат. Азыр жаңы линейка коштук, деликатестерди кошуп атабыз. Жакында эле мына жаңы чыкты, жаңылык чучук деп. Ошону да кошуп атабыз. Андан кийин эт өндүрүп баштадык. Жаңы линейка чыкты мына. Ал эми үстүртөдөн караганда Кыргызстан сүт, эт азыктарына бай көрүнөт. Мындай тамак аштарды кеңири өндүрүү ар кимдин эле колунан келе бербейт. 2008 жылдан бери сапаттуу жана таза сүт азыктарынын бардык түрлөрүн чыгарып, элибиздин 30-40% камсыздаганга жетишкен Кант сүт компаниясы келечекте Кыргызстандын бардык аймактарына жана чет өлкөлөргө да өз өндүрүмдөрүн чыгарууну көздөп келишет. Ассортиментте 60-тан ашык товардын түрлөрү бар. Азырынча четке чыкпайт. Анткени биздин сактоо мөөнөтү ага шарттары түзүлө элек да. Мисалы, сүттөрүбүз 7 күнгө чейин эле сакталат. Башка региондорду алсак, азыр Нарынга, Ысык көлгө, Таласка эми жаңыдан түштүк аймагына ташып баштадык. Бүгүнкү жарманкеде кайра иштеп чыгуунун да кичинекей белгилерин көрүүгө болот. Атап айтсак, Таиланд өлкөсүнүн Лаусон компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Владимир Атайын ун азыктарын иштеп чыгуучу аппаратты көргөзмөгө чыгарган. Өз сөзүндө курулуш иштерине керектүү жана тамак аш иштетүүчү чакан жана пайдалуу жабдыктардын ар кандай түрлөрүн чыгарышып, бир канча мамлекеттерге жайылтканга жетишишкен. Кыргызстандын бардык аймактарында жана ЭАЭП өлкөлөрүндө биздин компания чыгарган жабдыктар колдонулуп келет. Курулуш тармагына болобу,
же тамак ашты даярдоого керектүү болгон техникаларды. Мына сиздер азыр көрүп турган атайын жабдык унду алгач даярдап алганга жардам берет. Мындан тышкары бизде ар кандай тамак ашты даярдоочу техника, жабдыктар бар. Кошумчалай кетсек, Food Expo аталышындагы тамак аш өнөр жай көргөзмөсү экинчи рет өткөрүлүп жатат. Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө арналган окуган бала гүлдөгөн Кыргызстан жумалыгы башталууда. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз катчысы Жейде Зоотбекова билдирди. Зоотбекованын айтымында 21-27 апрелде өтө турган иш-чара улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналат. Максат билимге, руханий байлыкка жана маданиятка жол ачуучу китепти окууга балдардын жана чоңдордун кызыгуусун арттыруу. Бул багытта ата-энелердин маанилүү ордун көрсөтүү жана патриоттулук, адам өмүрүнүн баалуулугу, табият менен адам баласынын билимдиги идеяларын илгерилетүү жана Айтматовдун чыгармаларына көңүл буруу. Мындан тышкары китеп искусствосы улуттук сынагын 7 номинация боюнча сыйлыктары тапшырылат. Жумалыкты Маданият, маалымат жана туризм, билим жана илим министрликтери, мамлекеттик китеп палатасы, ЮНИСЕФ, USAID уюмдары жана АКШнын Кыргызстандагы элчилиги менен бирге уюштурууда. Кыргызстандын маданий көптүрдүүлүгү Досторума мейманга 2018 билим фестивалы бүгүн Борбор калабызда старт алды. Фестивалдын максаты балдарды жана жаштарды Кыргызстанда жашаган ар түрдүү этностук топтор менен тааныштырууга, аларды аркылуу элдердин көптүрдүүлүгүн жана маданий өз алдынчалыгын урматтоону тарбиялоого багытталган иш-чаранын жүрүшү кабарчыбыздын материалында. Бишкек гуманитардык университетинде 6-чы билим фестивалынын 1-чи күнүнүн ачылышы болду. Анда Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаева сөз сүйлөп, азыркы учурдагы ар кандай жана соода тармагындагы жарманкелер көп болуп жаткандыгын кошумчалап, элдин көңүлү ошол жактарга бурулуп жаткандыгына токтолду. Ага утурлай эле бүгүнкү өтүп жаткан жарманке быйылкы жылдын эсебинен 2 рет өткөрүлөрүн жана жемиштүү болоорун белгилеп өттү. Урматтуу мугалимдер, урматтуу коноктор, биз бүгүн Бишкек шаарында 6-чы билим берүү фестивалын өткөрүп атабыз. Мурун ошо шаар боюнча техникалык университет, айыл чарба университет, медикалык университет, физкультура университеттеринде өткөзүп элек. Мына азыр очередь силерге келди. Бишкек гуманитардык университети. Деле билим берүү дегенге биз ушундай чоң акцент жасап атканыбыз. Азыр соода боюнча көп, ар кандай көргөзмө көп, фестивалдар көп, жүрүш көп ошол жерде. Мына билим берүү дегенге көңүл көбүрөөк бурулсун деп биз дайыма 2 күндүк өткөзчү элек. Азыр 19 майга таштап койдук 2-чи күнүн. Бүгүн биз жалаң ушул университет менен таанышабыз. Мындан сырткары экс-президент айым дал ушул билим уясынын студенттерине жана жалпы жаштарга акыл насаат кеп кеңештерин айтып, Кыргызстандын келечегисиңер деп баса белгиледи. Студенттер, мына силердин ата-энеңер балким баягы тери куюлуп акча таап аткандыр. Бирок студент заманда мына силердин болсо бүгүн оюңар китепте, күлкүдө жакшы бир иштерди жасайлы деп мына бүгүн өсүп атасыңар, бутуңарга туруп атасыңар. Мен айтат элем, Бишкектин, Кыргызстандын студенттери бүгүн глобалдаштыруулук дүйнөнүн бир бөлүгү. Биз силер менен сыймыктанабыз. Силер болсо бүгүн Кыргызстанды ушу дүйнөгө алып чыкканга даярданып атасыңар ушул жерде. Бүгүнкү билим жарманкеси Кыргызстандын маданий көптүрдүүлүгү Досторума мейманга деген аталышта иш алып барууда. Анткени Кыргызстанда өзүнүн маданиятын, тилин жана салт санаасын алып жүргөн 80ден ашык этностордун өкүлдөрү жашайт. Достук менен билим күндүгөн саамалыкка күбө болуп, жемишин алууга Бишкек шаарынын мектептеринен да 1000ге жакын окуучулар келишкен. Бишкек шаарынын мектептеринен 1000ден ашык баланы алып келдик. Анткени алар эртең ушу мектептерди бүтүп чоң глобалдык чоң дүйнөгө
жол артканы турушат. Дал ушундай көп түрдүүлүктү бир аянтчага камтып, эң негизгиси билим менен достукту бекемдөөгө багытталган иш-чаранын жүрүшүндө экс-президент баштаган коноктор студенттердин жана окутуучулардын коштоосу менен Бишкек гуманитардык университеттин ишмердүүлүгү менен таанышып, экскурсия өткөрүштү. Мен Кытай тилин тандагандым. Бул мен 9-класстан баштап эле кызыгып келишимин. Кытай тилин культурасын кызыгып азыр үйрөнүп жатам. Аябай жагат мага Кытай тили. Биякта ушул жерде аябай жакшы окутушат Кытай тилин. 2 жыл бул жерде окуйм, анан Кытайга кетем. 2 жылдан кийин ал жакта окуп, кайра бияка келип диплом алам бияктан. Келечекте кандай кесиптин ээси болосуң же кайсы тармакта адис болууну каалайсың? Бул ар бир келечек муунун кызыгуусуна жараша тандалат. Ал эми бүгүнкү жарманкенин жүрүшүндө баштапкы кесиптик билим берүү агенттигинде ар тармактагы кесип ээлери билим алып, келечекке чыйыр жол улап тургандар болуп жаткан иш-чарага калтырбай катышып келишээрин кошумчалашты. Ушу жыл сайын ушул фестивалга катышып, өзүбүздү көрсөтүп, кесипке багыттоо иштерин жүргүзөбүз. Бишкек шаарында 17 окуу жай бар. Ошонун ичинде 80ден ашык кесиптик билим берүүнү 6000ден ашык балдар кесипти алып, бүгүнкү күндө мына өзүңөр күбө болуп атасыңар, ушул фестивалга келип, өздөрүнүн жөнүндө, өздөрүнүн өз колу менен жасаган иштерин көрсөтүп жатышат. Кошумчалай кетсек, билим жарманкеси Роза Отунбаева демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан 2013 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин башкы директору Канат Аманкулов жаштар жана спортко арналган ислам конференциясынын 4-отурумуна катышып, көчмөндөр оюндары боюнча кеңири маалымат берди. Иш-чара Азербайжан өлкөсүнүн Баку шаарында өткөрүлдү. Ага 40тан ашуун өлкөлөрдүн жаштар жана спорт маселелери менен иш алып барган министрлери катышты. Бул иш-чарада Кыргызстандын жаштар иштери дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директору Канат Аманкулов 2018 жылдын сентябрь айы Кыргыз Республикасында 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталарын билдирип, бул масштабдуу эл аралык иш-чарага 80 өлкөдөн 3000ден ашык спортчулар катышаарын кошумчалады. Иш-чаранын жыйынтыгында Ислам кызматташтык уюмунун бардык мүчөлөрүн көчмөндөр оюндарына катышуу боюнча расмий чакыруулар таркатылды. Канат Аманкулов бул сапардын негизинде Иран жана Туркия мамлекеттеринин спорт министрлери менен жолугушууларды өткөрдү. Көчмөндөр оюндарынын башкы максаты көчмөндөр цивилизациясынын маданиятын кайра жаратуу жана сактап калуу, этностор аралык баалуулуктарды аздектөө жана маданият аркылуу диалогду бекемдөө, этно маданиятты өнүктүрүү болуп саналат. 25 апрель салттуу музыка күнүнө отурлай Кыргызстандагы насихат этно-музыкалык тобу чыгармачылык концертин тартуулады. Кыргыздын унутта калып бара жаткан кыл-кыяк, ооз комуз, чопочор жана башка улуттук аспаптарды элге жайылтуу биздин милдетибиз деген өнөр ээлери мындай иш-чаралары менен чет элдиктердин да кыргыз музыкасына болгон кызыгуусун арттырып, көчмөндөр оюндарына да чакырык жасоодо. Көнөргүс музыкалык аспаптары тарыхты сүйлөйт. Кыл-кыяк, чопочор, сурнай, сыбызгы, добулбас, ооз комуздардан чыгып жаткан кубулжуган добуштардын ар бири бир окуяны баяндап турат. Угуп жаткан адамдарга кудум эле сөз менен айтып берип жаткандай түшүнүктүү келет. Мына ушундай улуу күүлөрүбүз 15 апрель салттуу музыка күнүнө утурлай насихат чыгармачылык тобу тарабынан элге тартууланды. калган жетиген жанагы чогойно чоор чыйпылдак такка деген көптөгөн аспаптар менен дагы ойнотуп ошо маданиятыбызды музыка жагыбызды дагы жогорку деңгээлде ушундай мындай фонограмма эмес тирүү жандуу үн менен чеберчиликти аткарганда гана ошондо
бүт дүйнө жүзүнө белгилүү болот элек. Жандуу музыканын адамдар үчүн канчалык таасирдүү жана оорду өтө чоң экенин мына ушундай саамалыктарга элдин саны суюлбай, тескерисинче изденүү менен келип катышып жаткандыгынан байкасак болот. Коюлган музыкаларга, күбөлөргө сүңгүп кирип, берилүү, кыялдануу менен угушуп, уюштуруучуларды колдоп, дем күч берип, алардын алдыга жылуусуна азганакай болсо да салымын кошот. Нурзаттын күйлөрүн угуп жүрчү элем, анан бүгүн мына нак өзүн көрүп, жакын жерден көрүп дегендей эл менен кошо 1,5 саат бою бир жакшы ээргүү алып кетип бартабыз. Майрамдык иш-чара этно стилде өткөрүлүп, мен деген тажрыйбалуу инсандардын акаруусунда ишке ашып, жөн гана күйлөрдү тартуулап коюу гана эмес, кыргыздын келечегине жана аспапты өздөштүрүүнү каалагандар үчүн жакшы шыктандыруу жана жаркын маанай тартуулай алышты. Сиздер Азия ТВ каналынын апталык жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Сиздер менен Касиет Кубанычбек кызы болду. Эс алуу күндөрү жагымдуу окуялардын күбөсү болуңуздар.